Мухаммедтин жалган пайгамбар экендигин, жада калса Куран менен хадистер далилдеп аткандыгын Christian Prince айтып берип аткан видеосуна көңүл бурсак. Ал жерде Мухаммедтин өлүмү жөнүндө айтылып атат. Мухаммед кантип өлгөндүгү жөнүндө хадисте мындай дейт. Prophet himself saying, "Your prophet, O Aisha, I feel the pain caused by the food I ate at Khaybar." Khaybar is a Jewish tribe, okay? And at this time, I feel my aorta is being cut from that poison. Хадисте мындай деп айтылат экен. Мухаммед Айшага өлөрүндө айтып атат аялына. О Айша, мен Кайбарда жеген уудан аортам кыйылып баратканын сезип атам деп. Кайбар деп ошол жүйүттөрдүн уруусу болгон. Ошол жактан уу ичип, анан Мухаммедке уу берилип, анан ошол жактан ошол оорусу, уунун таасири күчөп отуруп, анан Мухаммед өлгөн. Өлгөндүгү жөнүндө баяндап атат. Анан Мухаммед айтып атат, "Женде мен аортам кыйылып баратканын сезип атам" деп. Аорта деп жүрөктөгү эң жоон күрөө тамырды айтат. Ошол күрөө тамырым кыйылып баратат дейт, аорта деген. Бул хадис кай жерде жазылгандыгын азыр мен көргөзө кетейин. Сөзүм кур болбош үчүн. Бул Сахих Аль-Бухари китеби. Сахих Аль-Бухари 44-28. Ушуну эле белгилеп туруп, мына бул жерде англисче жазылган, оң жагында арабча. Белгилеп туруп эле анан Google-га которуп бер десек, которуп берет. Мына Google-да которуп берди, мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү каза болгон дартында: "О Айша, мен Хайбардан жеген тамактын азабын дагы эле сезип жатам. Жана ушул убакта менин аортам кесилип жаткандай сезилүүдө" деп айтчу. Ошол уудан дейт. Тамакка уу кошуп берген. Анан ошол уудан Мухаммед кыйналып азап чегип атып, анан өлгөн. Ал өлгөндүгү жөнүндө бул хадис. Өзүңөр да ачып карасаңар болот. Видеону да улантып көрсөк, мындай дейт. This was when? This was in the death of Muhammad. Бул качан болду эле дейт. Мухаммед өлөөр алдында айткан сөздөрү. Muhammad, he knew better, don't you? Мухаммед уудан өлгөн десең, кээ бир мусулмандар танат. Жок, уудан өлгөн эмес деп. Анда силер дагы пайгамбарыңарды жалганчы кылып атасыңар. Анткени бул жерде башка бирөө айткан жок. Мухаммед өзү айтып атат. "Мен Кайбарда жеген уудан аортам кыйылып баратат, өлүп баратам" деп өзү айтып берип атат Мухаммед Айша аялына. Анан Muslims believe that Muhammad knew better. So now here we have two questions. Number one question, why Allah did not save him the same way he saved Jesus? Here we go. The Jewish killed Jesus according to the Christian Bible. The Jewish, they tried to kill Jesus according to the Muslim Quran. According to the Muslim Quran, Allah saved Jesus. Why Allah did not save Muhammad from the poison of the Jewish women? Анда мындай суроо туулуп атат. Курандын окутуусу боюнча Иса Машаякты жүйүттөр өлтүрөйүн дегенде Аллах ордуна башка бирөөнү алмаштырып коюп, тагы Исага окшош кылып, Исаны өлтүртпөй асманга алып чыгып кеткен дейт. Өлүмдөн сактап калган экен. Ал эми ошол эле исламдын окутуусу боюнча мына биз өз окуп көрүп атабыз. Эмне себептен Мухаммедти, эгерде ал чын эле пайгамбар болсо, аны ошол эле жүйүттөр өлтүрөм дегенде өлүмдөн сактап калган жок Аллах. Тескерисинче ошол уудан өлгөнүн өлсүн деп таштап койду. And by the way, this Jewish woman, Muhammad, he killed her family, her children, everybody. So she is doing justice. Айта кетчү нерсе, ошол уу берген аялдын үй бүлөсүн, ата-энесин, туугандарын Мухаммед бүт кырып таштаган, өлтүрүп. Ошондуктан ал аял өч алгысы келип анан уу берген. Not a killer. It is Muhammad who killed all her tribe. So why Allah in here did not save Muhammad? It's a good question. Because maybe Muhammad is not worth it, but Jesus is worth it. Why Allah decided to make Muhammad die like a rat? Poison, you know? Imagine Эмне себептен Иса Теңирди
Аллах куткарып кетип атат Курандын баяндоосуна ылайык. Ал эми Мухаммедти болсо уудан өлгөнгө так калтырып койду. Келемиште болуп уудан өлүп атат Мухаммед. Кыйналып. Анда мындай деген кызыктуу нерсени айтып берип атат да. Анткени бул жерде айтылып атпайбы хадисте? Мухаммед өзү айтып берип атат Айшага, мен Кайбарда жеген уудан аортам кыйылып өлүп баратам деп. Ал эми Куранда ушул аорта жөнүндө, аорта кыйылганы жөнүндө мындай деген аят бар. Ал аятта мындай дейт. 46. Read carefully. Бул Курандын 69-сүрөсү 44-47 аяттар. Please. Chapter 69, verse number 46. And this is the translation of Muhsin Khan. You can read any translation you want. He says, about the one who lie. This is about what? About the one who lie about Allah. What Allah will do? Allah will cut off his aorta. Эгерде ким Аллах жөнүндө калп айткан болсо, жалган нерселерди кыла турган болсо, анда Аллах анын аортасын кыйып таштайт деген. But Muhammad, he just said that his aorta is cut off. Ал эми биз хадисте окугандай Мухаммед айтып атпайбы? Аортам кыйылып баратат деп. From poison. Let us read the Уудан. verses together, guys. I'm not making things up. Let us read together. You can choose any translation you want. This is the verse. Read it with me, please. You will see that, and if he Muhammad, and Allah, imagine here, Allah is naming who? Naming Muhammad by name. If he Muhammad had forged a false saying concerning us, Allah. Бул жерде жөн эле мына 69-сүрө 44-аяттан баштап Мухаммедтин атын атап атырмак. Англисчесинде айтып атат. Эгерде Мухаммед Аллахтын исмин колдонуп жалган нерсе айта турган болчу болсо, we surely have seized him by his right hand, or with the power and might. Анда биз анын оң колунан кармап катуу силкип дейт. And we certainly would cut off his aorta. Албетте биз анын аортасын кыйып таштайбыз деген аят. Ушул эле аятты биз эми кыргызчасын карап көрөлүк. Өзүңөр дагы Куранды ачып карап көрсөңөр болот. 69-сүрө 44-47 аяттарда мындай дейт. Эгер ал деп Мухаммед айтып атат, англисчесин биз эми эле көрдүк экрандан. Эгер ал Мухаммед кээ бир сөздөрдү биздин атыбыздан кошуп айтканда, биз ага кудуретибизди көрсөтмөкпүз. Анан жүрөккө кеткен кан тамырын кесип салмакпыз. Силер эч кимгер андан ушундай жазадан коргоно албайсыңар дейт. Куранда айтып атат, эгерде Мухаммед Аллахтын исмин колдонуп жалган айта турган болсо, жалган пайгамбар боло турган болсо, башкача айтканда, тактап айтканда, анда анын жүрөккө кеткен кан тамырын, башкача айтканда, аортасын кесип салмакпыз деп. Ал эми Мухаммед өзү өлөрүндө эмне деп айтып атат? Аял Айшага. Мен Кайбарда жеген уудан аортам кыйылып баратат, өлүп баратам деп айтып атат. Бул жерден дагы жогоруда айтылган, берилген эки суроону айта кетсек. Биринчиси, эмне себептен эгерде Мухаммед чын эле Кудайдан келген пайгамбар болсо, анда эмне себептен аны Аллах куткарып калган жок өлүмдөн? Аны башкаларды эмес, эркек кишиде эмес, аялдын колунан, жүйүт аялдын колунан уу ичип, анан кыйналып өлүп атат. Эмне себептен Иса Теңирди, Иса Машаякты Курандын окутуусу боюнча Аллах өлүмгө дуушар кылбай, жүйүттөр өлтүрөм дегенде өлтүрпөй асманга алып чыгып кетти, тирүү бойдон. Эгерде Мухаммед чын эле пайгамбар болсо, эмне үчүн аны куткарган жок? Тескерисинче келемиште болуп уудан өлүшүнө жол берди. Болгондо да кыйналып атанан өлдү. Экинчисин өзүңөр ойлонуп көргүлөчү мына. Куранда өзүңөр да ачып карасаңар болот. Аллах айтып атат, эгерде Аллахтын исмин колдонуп, англисчесинде Мухаммед деп жазып коюп турат турмак. Эгерде Мухаммед деп
кыргызчасын айтып жазган эмес. Мухаммедтин ысмын айткан эмес. Мухаммед Аллахтын ысмын колдонуп калп айта турган болчу болсо, анда биз анын оң колунан кармап, аортасын кыйып таштайбыз дейт. Өзүңөр суроо берип көргүлөчү. Бул пайгамбарбы же жалган пайгамбарбы? Мунун жалган пайгамбар экенин жада калса, жалган Куран менен хадистер өздөрү далилдеп берип атпайбы? Тилекке каршы бул жөнүндө көптөгөн адамдар билбейт. Адамдар билип, исламдын чыныгы жүзүн көрсүн деген ойго тилектеш болсоңор, каналга катталып, видеого лайк басып, бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.